Таң эрте коногубуз менен эфирибизди баштайлы. Өзгөчө кесиптер дегенде азыркы тапта айымдары чач жасап алуу, тырмак жасоо, каштарын айтор бардык жумуштун түрлөрү бар десем болот. Дал ошондой тырмак жасоочу айым бүгүн бизде конокто Гүлнара Осмоналиева. Кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы? Иштериңиз жакшыбы, ден соолугуңуз, маанайыңыз? Жакшы, рахмат. Өзүңүздүн мындай университет окуган кесибиңиз өзү кайсыл? Мен экономист, менеджерга окуганмын. Эмнеге ушул? Мага 5 чак болсун, мен да экономист. Эмнеге ушул тырмак жасоону тандадыңыз? Мен кичинекейден баштап сүрөт жасаганга жакшы көрдүм да. Анан бухгалтер болуп жумушка кирдим. Жаккан жок. 5 жыл окудуңуз, жакпай койду. 5 жыл, анан даже колледж бүткөм, анан институт бүткөм, анан дагы бир институт бүткөм. Жаккан жок. Анан барып курсы бүткөм, анан 3 ай окуп, бир эле ай. Бир эле ай окудуңуз. Ошо 5 жыл окуп туруп, анан бир эле ай окуган нерседе көбүнчө иштешет да? Ушунан жакты мага. Иштеп кеттим. Канча жылдан бери бул чөйрөдөсүз? 7 жыл болуп калды. 7 жылдан бери. 7 жылдан бери демек кардарларыңыздын дагы саны күндөн күнгө өсүүдө. Өстү. Айтсаңыз анда азыркы ошол тырмак тууралуу сүйлөшөлү. Азыр көпчүлүк кыздар тырмактарды өстүрүшөт. Бул зыянбы же зыян эмеспи? Азыр зыян эмес. Азыр безопасный продукция менен жасайбыз. Ай сайын жасап турат, зыян эмес. Көп кыздар көбүнчө 1 жылдап, 2 жылдап, 3 жылдап тынбай өстүргөн кыздар бар да. Анын арасында биз деле барбыз да. Айтсаңыз, ошол канчалык эс алдырып туруш керек тырмакта? Жакшы профессионал, жакшы материалдан жасаса, эс албай деле можно. Азыр кандай форма дизайндар модада? Азыр биз тырмактын формасына келишкен жасайбыз. Ар бир адамдын тырмагынын формасына жараша. Тырмактын канча формасы бар сиз билгенден? Жана кандай түрлөрү бар алардын аттары? Миндаль деген узунча бар, квадрат деген бар. Ол квадраттын ар кандай формасы да болот. Тугулуктары болот. Азыр балеринки деген формасы да мода. Балеринки дегенде квадрат, только мында зауженный квадрат. Бул жагы бир аз уштук ооба. Тырмактын түрлөрү бар. Айтсаңыз, тырмакты айтып калдыңыз, зыян эмес. Азыркы тапта аларды жакшы жак менен чечүү үчүн бир канча мыкты продукциялар бар деп. Сиз бул жакта 7 жылдан бери кызмат кылуудасыз. Жана сизге кайрылып келгендер болду эле, тырмагынын сапаты бузулуп кетип? Андай башында болгон. Жаңы иштеп баштаганда, жаңы 1 ай, 2 ай иштеп баштаганда болгон. Анан азыр болгон эмес. Азыр клиентка жаккан кылып жашайбыз. Жакшы. Негизинен деле сиз бул кесипти эмне үчүн тандап алдыңыз? Каражаты үчүнбү, жакканы үчүнбү? Жакканы үчүн. Кандай десем? Орусча деп айтыңыз. Жакканы үчүн самое главное ушул биздин профессия творческийга чыгармачылык. Да. Ошого бесстрессовый жумуш деп аталат. Айтсаңыз, бүгүнкү темабыз өзгөчө кесиптин ээлери. Жалпы эле азыр үйдө отурган кожо экелер билгиси келсе керек, ушул кесип менен канча майна тапса болот? Күнүнө, айына? Жакшы мастер жакшы эле табат. Канча деп айтайын. Бир маникюр 500, 600, 900 болсо, ошол наращивание 1,5 миң, 1 миң, 1,5 миң, 2 миң, 2,5 миңге. Салонда иштесе где-то 40% мастерга калат. Примерно ошону эсептеңиз. Эми эсептеп көрсөк, айына ошондо күнүнө 3-5 клиент 2 сааттан болот. Демек жакшы эле тапса болот. Кантип үйрөнсө болот? 1 айда үйрөндүм дедиңиз. Демек 1 айдын ичинде үйрөнүп кетсе болот. 1 ай ичинде, мурун 1 ай болгон. Азыр 4 күн ичинде үйрөнсө болот.
Кандай болуп калат? 4 күн ичинде мастерге Сен үйрөнгөн да жумушунда алмаштырасың го дейм. Баргандан коркосуң го. 4 күн ичинде үйрөнгөн мастерге. Жок, азыр современный үйрөтөт да. Азыр аппаратный маникюр бар. Безопасный маникюр. Ушуну эртеден кечке чейин 4 күн ичинде окуса болот. Айтсаңыз, тырмактын түзүлүшү менен адамдын мүнөзүн билсе болобу? Характерин. Көбүнчө айтып калышат да, чачтын структурасына жараша адамдын Тырмагынан эмес, колунан билсе болот. Каты кол болсо характери каты болуп калат. Сиз демек колго карап дагы адамдын характерин биле аласыз. Асел кандай адам? Очень нежная. Эң сонун. Мен берсем билбейм, эжем жүрөгү түшүп кетет болуш керек. Белектикин кандай деп ойлойсуз? Сильный. Кандай күчтүү. Уктуңарбы деп койбойсуң, э? Богатырь. Айтсаңыз, азыркы тапта кайсыл жакта гана баспайлы, маршруткада болобу же болбосо көчөлөрдө, кафелерде жарнамалардын бардыгы ошол тырмак жасоо, каш терүү, айтор маникюр, педикюр деген нерселер модада. Сиздин атаандаштардан өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Жакшы түшүнбөй калдым вопрос. Конкуренция азыр көп. Кантип эмне алардан айырмаланасыз? Эмне болуп мыкты болосуз алардан? Самое главное, безопасный продукт колдонобуз, ооба. Анан биз постоянно окуп турабыз. Ай сайын жаңы моданы окуйбуз. Токтоп калбайсыздар. Жок, токтоп калбайбыз. Азыр кече дагы бир жаңы курс бүткөм. Аппаратный безопасный маникюр деп кескүчү колдонбойбуз. Кандай шипчики болот. Ошол постоянно окуп, кандай десем, мастерствоны көбөйтөбүз да, ошого Жогорулатып турасыз. Дагы бир суроо бергим келет. Биз Турцияда көбүнчө мырзалар тынбай маникюрга барып турушат да. Ал эми биздин Турцияда. Ал эми биздин өлкөдө мырзалар бир аз уялышат өзүн караганга. Сиздин кардарларыңыздын ичинде мырзалар барбы жана? Жок, биз Бул уятпы? Уят эмес. Эркектер азыр тоже колу ухоженный болуш керек. Ну, пока биздин обществодо андай жайып элек, мода эмес. Да. Демек, 1-2 жылдын ичинде балким. Балким. Айтсаңыз, азыркы тапта абдан популярдуу кесиптердин бири дедиңиз, 1 айдын ичинде үйрөнүп, 7 жылдан бери бул кесипти аркалап келатыпсыз. Башка кесипти үйрөнүү сизге келди беле идеясы, мисалы үчүн? Ошол учурда чач жасалгалоо балким, тырмактан сырткары. Мен же бир гана тырмак багытындагы? Мен депиляция окуганмын. Анан швейный окуганмын. Но мага все равно тырмак жасоо жагат. Жакшы. Рахмат сизге таң эрте бизге маек бергениңизге. Ар дайым ишиңиз илгерилей берсин, ар дайым эл үчүн кызмат кылып жүрүңүз. Бүгүн бизде конокто экономист, Швея тармагында, тигүүчү тармагында да кызмат кылган тырмак жасоочу Гүлнара Сманалиева болду. Андыктан айтып коюшат, окуган кесибиң эмес, жүрөгүң тандаган кесип менен аркалап иштеп калышың толук ыктымал деп. Андыктан Гүлнара айымга рахмат айтабыз. Эфирибиз улана берет. Биз менен бирге болуңуз.